Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан башталды. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым деп Санжар өзүң айткандай, мынакей азыр кыргыз элимдин баарысы Салам Кыргызстан башталды деп көгүлтүр экранга жакын келишип, бүгүн кандай коноктор келер экен, эмне кызыктарды көрсөтөр экен деп жаткан болсоңуздар, жалпыңыздарды сыналга жакын чакырабыз. Кызыктын баары али алдыда. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилибизден баарыңыздарды куттуктайбыз дагы. Бүгүнкү берүүбүздүн конокторунда дагы жашоосунда өзгөчө жаңылыктар көп экен, ошондуктан биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Анда кел Санжар, биз эл журтубузду, бизди күтүп аткан бардык көрөрмандарыбызды көпкө күттүрбөй, бүгүнкү конокторду чакыралы. Албетте эле бүгүнкү берүүбүздүн меймандарын кыздар өзгөчө көптөн бери суранып жүрүштү. Инстаграмга күндө жазат, мага жазат, деги эле биздин жамаатыбызга жазат. Ошондуктан сиздер күткөн күн келип жетти. Жалаң жигиттерди чакырдык. 5 жигит Заман тобу сиздердин назарыңызда. Тосуп алыңыздар. Заман, салам алейкум жигиттер. Салам. Казыра кол чабар. Карабашы, баары келип турат. Гитарасы дагы Замандын жаңы индусу дегендей. Азыр эми жакшыраак таанышабыз, кол чабар жаңысын. Келиңиздер, отуруп келиңиздер. Жаңы жылга жаңы дем менен келе жаткан Заман тобун куттуктайбыз, жигиттер. Биринчиден көп убакыттан бери көрүшпөй калдык. Саламатсыздарбы, амансыздарбы? Жумуштар жакшы эле болуп атабы? Жаңы гитара кут болсун. Жаңы жигиттер кут болсун, жаңы Куран кут болсун. Күчтөнгөн турбайсыздарбы? Күчтөндүк. Жакшы өзүбүз. Жакшы. Манай жакшыбы? Жакшы. Кыйналбай жакшы келип Жакшы алдыңыздар. жүрөбүз, иштер өз орду менен болот. Биз Заман тобунун жаңы составын көрүп, биз дагы сүйүнүп турган учурубуз. Кел анда Санжар, биринчи эле биз Калый Нур менен Кубаны жакшы тааныйбыз. Мурда дагы биз менен чогуу конокто болуп кетишкен. Жаңы жигиттер, мына красавчик, борчик, качоктор менен таанышып. Бирден эми деги эле Инстаграм баракчанын подписчиктери, силердин көрөрмандарыңар атыңарды сөзсүз түрдө билет. Ал эми азыр 6 миллион кыргыз элибизге да тааныштырып өтөлү. Куран менен өзүңөр тааныштырып коесуңар, Калый Нур, Куба? Өздөрү тааныштырсын. Өздөрү тааныштырсын, Сүйлөгөндү үйрөттүңөр. Нурисламдан баштасак. Менин атым Нурислам, 17 жаштамын. Жалал шаарынан төрөп өскөм. Саламатсыңбы, Нурислам? Нурислам, Заман тобуна көндүкпү? Көндүк. Анткени теги жөн эле Жалал отуруп, сыналгыдан, интернеттен, деги эле бүт экрандардан көргөндө жумуш оңой, сонун көрүнөт. Негизи эле келгенде оор бекен? Оор экен. Көнүп атабызбы? Көнүп атабыз. Ана эмесе жакшы уланталы. Митхон Чакраборти. Аябай башкача образдагы жигит экен, атыңыз? Саламатсыздарбы, менин атым Ден. Ден. 22 жаштамын, Нарындан болом. Эмгекчил айынан төрөп өскөм. Бул кыргызча үйрөнгөнү да азыр. Эми үйрөнгөнүбү? Азырынча негизи эми үйрөнүп атат, Расана карама. Баракана. Баракелде. Алгачкы жолу Нарындан келген индус бала Заман тобуна кирип кубанып жаткан кез экен, биз да куттуктап коелу. Албетте эле Ден, куттуктайбыз. Рахмат. Улутун сурап кетпейлиби сразу эле? Улутуңуз кыргызбы? Кыргыз, о. Мен биринчи жолу угуп атам ушундай Ден деген атты. Саламатсыздарбы? Менин атым Курманбек. Жашым 18де, Жалал Абад шаарында төрөлүп өскөм, ошол жактан билим алгам. Азыркы учурда ошол Бишкек шаарына котордум. Бул жакта окуп атам. Биякта окуп атасыз. Заман тобуна кирдиңиз. Ал эми жигиттер, эми баарыңыздарды куттуктайбыз. Бул алгачкы ийгилик дейли, анткени бир күчтүү курам, күчтүү топ менен деги эле жамаат болуп иштеш, бул аябай эле чоң мындай жеңилдик. Бирок ошол эле учурда оордуктар дагы бар. Эми бул жигиттер кашкыр болуп калышты, Заман тобунун кашкырлары деп койсок адашпайбыз. Деги эле ошол бир топ менен, курам менен, коллектив менен, Заман тобу менен иштегендин биринчи эми жеңилдиктерин, жыргалдыктарын, элге таанымал болгону ал түшүнүктүү эле. Оордуктарынан баштап кетсек, эмнесине көнүш оор болду, балким дагы эле оор болуп атат. Ачык эле айтып Мындай деп аласыз. Бул жакта кыйынчылыктар көбүрөөк окшойт, көйгөйдөн баштайлы. Түрткүлөбөй отур. Чымчалабай отур деппи? Эмнеден кыйналдың көбүрөөк Заман тобуна келгенде? Башында мен Жалал Абадта ырдап жүрчүмүн, бирок Заман тобунун өзгөчөлүгү бул бийлеп ырдайт эмеспи? Ошондуктан
түз эле туруп ырдап жүрүп көнүп калып турмун, анан келип би жагынан кичине кыйналдым. Азыр кыйла үйрөнүп калдым. Азыр эми окшош баратат. Ооба, Жакшы. акырындап баян. Менде башында кыйынчылыктар бирибиздин тилдерибизди түшүнбөй. Мен сүйлөсөм булар күлүп, булар сүйлөсө мен күлүп. Тил түшүнбөй, диалект айырмасы бар бул. Акценттери. Анан бири-бирибизге көнүшүп кеттик. Ошондо сиздин болгон эле кыйынчылыгыңыз диалект болду, э? Жакшы. Башында. Митхун? Ушул эле сороо. Заманга келерде кастинг өтөрдү. Мага айткан болчу негизи кыйын болот деп, группада иштеш деп. Анан ишенген эмесмин да, кантип эле оңой эле болот деп. Өзүм мындай эң эркин эле билеп мындай эле кылып жүргөм да, ырдап элечи. Анан чындыгында азыр көрүп атам, кыйынчылыктар кыйын эле экен группа менен иштеш. Бирок көнүп калдым. Мындай, Гүлжан эжеке, мындай болот да, мендечи. Мисалы үчүн көп эле мындай ар жак бер жак сүйлөбөй, аябай көп адам ырчы болгусу келет, көп адам катышкысы келет, көп эл алдына чыккысы келет, талантын тартуулагысы келет. Эгерде сиздер ушул курамга кирген болсоңуздар, демек таланттуу экенсиздер. Бул эми сыр эмес, шек жок. Азыр ошондо бирден биз ырдатып ийбейлби Гүлжан эжеке булар жигиттерди? Бирден ырдаталы. Бирден ырдаталы, анан курам менен ырдатып көрөбүз. Бирден ырдап берейин деп атасың. Жок, биз ырдабайбыз. Андай тамашаңыз менен сиздер ырдабай калышыңыз. Мен бир нерсени байкап атам. 3 составка жаңы келген 3 жигит сүйлөп атса, могу экөө берки сүйлөсө беркини карап атат, аркы сүйлөсө аркыны карап атат. Бирде мен туура эмес айтып бербесин дешип атат, Даярданган сценарий бар ошол. Кана анда колуна гитарасын алып, өзүнчө мен ушулардын ичинен кичине гитара ойноп, мен кыйыныракмын деп келсе керек дейт ал. Мен гитарам бар деп мактанып келгем. Кана угалычы. Гитараңызды угалы, ырыңызды угалы. Мен сени сүйөм, мен сени ömrümün, sensiz hiç kaçan yaşayamam. Sen gönlümde oynayıverim, seni tapa izleyiverim, düşümde de seni görürüm. Sen kaydasın yıldızım, kaydasın sen ümidüm, sensiz ömürdüm kuşamda. Sen gönlümde oynayıverim, seni tapa izleyiverim, düşümde de seni görürüm. Sen gönlümde oynayıverim, seni tapa izleyiverim, düşümde de seni görürüm. Sen gönlümde oynayıverim, seni tapa izleyiverim, düşümde de seni görürüm. Sen gönlümde oynayıverim, seni tapa izleyiverim, düşümde de seni Ишендим, баарыңар жакшы айтып кетсиңер. Байкадыңызбы? Мындай өзүнчө эле аккурат мына алдап кетишти мени. Биз баары чогурдайбыз депчи. Эми бирден ырдаталы. Жакшы көргөн ырыңызды баштап бериңиз. Сизде башка Анда Макс Барскихтин ырдап берейин, Туманы. Ырдаңыз. Бир аз. Ты сегодня не пришла, я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ, может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы не знаем наперед, кто-то трубку не возьмет, я держу себя в руках. И только свет далекий манит от одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра.
ушундай да. Жакшы. Аны эсе келиңиз сиздин өзүңүздүн ырыңыз тууралуу. Kılımlardan kılım kartı, kızıl sunun susu ağılır. Bal tatıgan tattığımızday, tuğan cerili susun sağındım. Cılaylak çırpık at minip, cılalardan tuluk su geçip, bal tirindi dilip karagan apam japkandandı sağına. Жакшы. Баракелде. Келиңиz. Чоң жигит. Анда жалпы аял затына жана энелерге арналган ыр. Энеким, үйнөдө теңдеш киз берекем. Мен дагы дени сак болоюн ай, орубай жүрө көрсен эсең. Мен дагы дени сак болоюн ай, орубай жүрө көрсен эсең. Жанатан бери бул жигитти аяктан көргөн элем деп атпаймынбы? Омар деген сен да? Сенби Омар? Жакында эле үйлөнүпсүң сен да. Тондар аябай окшош экен, окшош дегендер кол чайып койсоңуздар болот эле. Келбетинен дагы, үнүнөн дагы, Ыры дагы. Ыры дагы. Рахмат. Келгиле жигиттер эң сонун бул эки жигиттин силердин ырдаганыңарды билебиз. Эл дагы билет. Ошон үчүн убакытты силерди ырдатып алдырбай, андан көрүп суроолорго өтө берели. Биз азыр жигиттерден сурап кеткенибизде, Заман тобунун жаңы составда кайрыле жигиттерине дагы суроо бергибиз келип атат, жана биринчи экөөңө. Силер баягы мурдагы эски топ менен иштеп жүрүп, жаңы состав менен иштеген силерге бир аз оорчулук туудурган жокпу, кыйынчылык туудурбадыбы? Жана мо жигиттер айтып кеттиңер, мен болгон бийлегенден, анан мен болгон мындан тигинден депчи. Ал жаатынан дагы. Бирок мындай биз силерди билебиз, чогуу жашайсыңар, баарыңар бир үйдө турасыңар. Ошол баягы эки качкордун башы бир казанда кайнабайт дейт да. Бешөөңкү кантип кайнайт? Буркурап кайнайт кантип. Бизге кыйынчылык дейсизби? Ошо кыйынчылык албетте Жаңы болду. состав менен. Албетте болду. Баягы башында жумуштарды кайра башташ керек болуп калды. Ырларды кайра жаттаттырып, бийлерди. Эң кыйыны бий жак кыйын болду да. Куба экөөбүз үйрөтүп, негизи эле бий жак аябай кыйын экен. Анан өзүбүздү сынап көрдүк. Коюп көрөлүчү өзүбүз дагы депчи. Биз кыла алабыз же кыла албайбызбы деп. Анан өзүбүз коюп, Кудайга шүгүр жакшы билеп Бийиңерди да өзүңөр коюп атасыңар. азыр Хореограф алып кеттиңер. хореограф бизге коюп берген болчу, биз аны сактап калып, анан биз да ошону эстеп үйрөтүп атабыз. Бийден дагы мындай кадимки күнүмдүк кыйынчылыктардан тамак жасаганды үйрөтүп алабыз дейт. Тамак жасаганды үйрөтүп алып өтпөйсүздарбы? Азыр эми бешөөңүздөр 5 түрдүү тамак жасаганды билсеңер билесиздер. Сөзсүз түрдө ошол фирменный тамагыңар эмне? Кайсы тамак жасайсыңар? Денден баштайлы же? Уудан баштайлы денден. Ден эт пишират керек. Мен өзүм дарындык болгондуктан курдак. Эт пишират. Мен картошка. Эки эле картошка. Менен 2 картошка куруйм, аны өзүм жеп плотно кусактай алып туруп, куфта кылам деп коесузбу? Калган 4 эмне болсо ошо болсун. Борщ. Борщ. Сиз кичине орусча окшойсуз, Борщ. Жаш кезинде Коля болсун деп коет. Куба сиз эмнени бишире аласыз жакшы? Жакшы зам. Плов жакшы биширасыз. Оор тамак бышырат экенсиз. Манты да коюсуз. Жок, суп жасайм. Эсең Санжар мындай Суп жасайсыз? Же жөн эле сууну кайнатып алып жей бересизби? Жок, рис менен Рис менен. рис, Ошондо картошка, соус. ошондо суп кандай жасалат? Айтып бериңизчи, сага чытамдай. Көп ишене албай атам да супчу дегенчи мындай. тамак жасаганыңдын айынан мына мынча продуктуну жок кылдың, ысырап кылып атасың, жакшы жасабайсыңбы деп уруш уккан күндөрүң болдубу? Жок, пока болек. Азыр ошо суптун канча жасайт экен шорпосун угалычы гана. Эмне кылат биринчи? Казан турат. Мен тамак жасашты заманга келгенден кийин үйрөндүм. Мына ушудан баштайлы. Заманга келгенден үйрөндүңүз,
Деги эле заман мен уктум эле заманга келгенде тамак жасашты билбесе ачкадан өлүп калышы мүмкүн дейт. Айтып берсеңиз Анан анда. супту даярдаңыз. Кантип сеткен? Биринчи баарын туурап, кесип, анан биринчи этти майды коюп, этти кууруп алыш керек. Анан кийин үстүнөн пиязды саласың. Майды койдуңуз анан этти салдыңызбы? Майды газ куйгандан күйгүзмөй. Жокпу? Андай биринчи кыласың да. Андай кыласың. Мен ойлотпоймун бу. Башкача деп силердики. Оту жок элеби? Оту жок эле. Жок, анан майды куюп туруп эле сразу этти салыш керек. Май ысып, кызып кетпеш керек да. Күйүп кетпеш керек. Анан май куюп эле сразу этти салып, аны кызарып, уже ошондой болгончо куруш керек да. Эт кызарат, Эт кызаргандан кийин анан пиязды саласың. Жаным десе. Анан Анан кийин сайызды саласың. Анан кийин Картошканы саласың. жок, картошка эмес. сиз аралашпай туруңуз өзүнүн тамагын айтып атпайбы? Жок, анан туздан салып, Анан туздан саласыз. туздан салып Канча килограмм? аралаштырып, бир кашык эле кичинекей кашык. Кичинекей кашык, Анан аралаштырып, анан перецтен да кошуп, красный перецтен. Анан ичине аралаштыргандан кийин томат кошуп туруп, аны да аралаштырып, анан Ал ушунда үйдөгү болгон нерсени баарын кошо берип турбайсызбы? Эмне бар болсо? Бульонну унутуп калдым. анан кийин биринчи тефальга суу 2 литр суу ысытабыз керек. Кайнатып. Кайнатып алыш керек. Анан кийин аны куясың, коюп, бул жакта ристи жарым чыны ристи, Күрүчтү, жарым чыны күрүч. күрүчтү даярдап коюш керек, суу куюп жуугандан кийин. Анан кийин ошону кичине мындай агарып калат да, бир нерселер чыгып. Ошо күрүчтүн үстүнө агарып бир нерсе чыгып калат. Жанына чыгып калат да, типа ал эзилген сыяктуу болупчу. Аха. Анан кийин ошондо суусун төгүп туруп, анан күрүчтү салып, Суусун ошондо казанга төгүп койдуңузбу? жок, чака төгөсүң. Тияка төгүп койдуңуз. Калындыр жака. Ракайнага төгүп туруп, анан кийин ристи салып, анан үстүн жаап коесуң. Рис салып, суу куясыз. Тефальдагы сууну. Суу куюп, анан картошканы куюп, то есть картошканы салып, Ошо айтпайм, картошканы кантип куюу ийди депти. Биринчи картошканы эзип туруп анан куюу ийди окшойт деп. Анан картошканы салып туруп, анан Суу куюп, суу куюп, биринчи суу куясың, анан картошканын артынан саласың да. Негизи мынакей рисовый супту даяр кылды окшойт. Ушуну сизге ким үйрөттү? Балдар үйрөтүшкөн Кайсы башында. балдар? Куба өткөндө Куба уялып отур, жок мен эмес. Дембайке үйрөткөн. Баарынын салымы бар. Баарын салымы бар. Анан интернеттен карап деле үйрөндүм. Аябай кыйналдыңызбы, бирок жаңы келгенде апаңыздын жасап берген тамактарын жегиңиз келип, булардын жанагы кыйкырып тамак жаса дегендерин жүрөгүңүз ооруп, иштегиңиз келбей. Тамак кичине бияктан ыйлабый. Тамак жасап атып, мага эмне кереги бар деп. Исине ыйлаган күндөрүңүз болду эми, чын эле айтсаңыз мындай. Ыйлагыңыз келдиби? Ыйлагыңыз, азыр деле ыйлагыңыз келип атпайбы? Так кичине ыйлабыйчы деп турбайсыз. Жаным десе, өзүм жасап берип турайм, мисалы бар. Жумасына канча жолу тамак жасап атасыз азыр ошондо сиз? Жумасына бир жолу. Жумасына бир жолу, Очередь менен болобуз. Ошондо силерде 5 эле күн жасайсыңар, 2 күн ачка жатасыңар. Жок, 5 күн 5 жасайбыз, анан кайра башынан башталат да. Ошондо сиз бир жумада 2 жолу жасап калат экенсиз да? Бир жолу. Ошондо силер бир жумада 5 күн болуп атабы? Ооба. Жакшы жума экен силердики, э? Жок, Тиги 2 күндү кимге берип койдуңар? 2 күн башында жасагандар кайра жасайт, анан менин очередим келгиче уже 2-чи жума болот да. Мен уксаң, мейли, бир жумада бир жолу жасап. Кол чаап койсоңуздар. Анда. Рагылачы. Мыкты топ экен. Элдин жумасына 7 күн болсо, булардын жумасында 5 күн бар. Жакшы. Силердин жылыңар дагы батыраак бүтүп калып турбайбы ушунда? Мүмкүн Куба же Калый Нурдун очереди келгенде булар бошобой калса да булардын ордуна жасап турасызбы? Пока бос эле болуп атат, пока булар Өздөрү жасашып атабы? анан если бош эмес болуп калса, Кирди көбүнчө ким жуат үйдө? жок, Жок, ошону деле иштешке, жууш керек, чыгарыш керек. Биздин прачкабыз Кубада айдан атат, э? жок, машинка жок, бирок көбөйке биринчи сурайт да бизден, кириңер барбы депчи. Биз алып барып беребиз, анан машинка салып койгондон кийин. Апаңар турбайбы анда? Жо, машинка кубаныкы экен. Кубан машинканы кулп менен жаап коет да. Кадимки эле кулп бар го, советский. Ошо менен жаап. Мен булар ошо машинканы иштеткен билбейм.
ошондо эме кир жууш деген машинканы салышып алыш сиз жакта турбайбы, Калыйныр үйдө эмне жумуш кылат? Калыңыр сулуу болуп эле жүрө берет ар. Жок, мен Бизден Эмне кылат? Калыйныр? старостабыз Калыйныр байке болгон үчүн бардык көбүнчө көп тийишип ушул байкебизде. Биз эртең менен саат 7-де подъем болот. 7-де биринчи Калыйныр байке тургузуп, анан бизди ойготот. Эмне турабыз? суу чачып отом. Суу чачып отом. Жо жигиттер мисалга мындай азыркы болгондой сүйлөшкөндөчү. Күндө подъем эртең менен ойгонуу 7-деби? 7-де. 7-де. 7-де Күн турабыз. кечке жумуш жок болсо да 7-де тура бересиңер. Көнүп калгансыз. Көн алсаң жакшы турбайбы? Эртең менен турганда негизи ырыскы таңып келет дейт го. Ким айтты? Иә. Ким дейт? Эртең менен турса бирөө келип ырыс коруп кетет экен. Ошол ырыскы Кудай чачкандай эртерээк туруп жеп өзүңөр тоокторуп берип жеп коет. Кимдер көбүрөөк терип жеп атасыңар ырыскыны? Барысы эле. Барышып отурабыз да. Эми азыр эми Жакшы жигиттер келип 7:30 турган. ырыскы боюнча кеп башталды. Буюрса ишиңер берекелүү болсун, жумушуңар берекелүү болсун. Ырлар биринин артынан бири хит болсун. Да, Гүлженика, туура? Жаңы дем, жаңы күч, жаңы жылда жаңы ийгиликтерди көрөлү сиздерден. Келем биз ар бир келген конокко салттык айлантып сурооду бере берели. Албетте. Шорпо сиз үчүн, ой, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бул ааламда эч бир жерде табылгыс менин байлыгым, менин мекеним, киндик каным тамган жерим, жүрөгүм деп айтсам болот. Кыргызстан мен үчүн бул сүйүктүү мекеним. Эч бир өлкөгө алмаштыргыс. Мекен. Мен Кыргызстан мен үчүн өткөндө группа менен Алматыга барып келдик выступление. Ошондо мен сездим да Кыргызстан мен үчүн экен. Жөн эле Кыргызстан мен үчүн көп нерсе экен. Көп нерсе экен, э? Бир гана Кыргызстанда эле бактылуу болот экен. Мен ошону сездим. Сагын Кыргызстанда гана бактылуу болот экенсиз, э? Алматыга барганда бирөө тартып окшойт буларды. Келиңиз. Кыргызстан мен үчүн эң ыйык сүйүктүү мекеним. Кыргызстан мындай айтканда, Кыргызстан менин бейишим болуп калат. Ден үчүн ким? Мен көргөн сайын ар бир улуттарга эметип айта беришет негизи. Азербайжан, Индия деп бирок уялбай эле айтам, мен кыргызмын. Кыргыз болуп төрөлгөнүмө абдан сүйүнөм. Бул Калю айткандай Алматыга барып келгенде ошондо билдим разницасын. Кайра кетким келди да шашып Кыргызстанга. Ошо мен Кыргызстанды абдан сүйөм. Кыргызстанды сүйүш үчүн Алматыга көбүрөөк барып жүрөм. Анда эмесе келиңиздер, эми жылдыздуу селфи заман тобу менен Салам Кыргызстанда кол чабуулар. Гүлжан эжеке, барбызбы? Эй, заман тобу. Анда эмесе жигиттер жүргүлө берип. Ушунча мырзалар чогулганда, могу кыздар бар болгону билгизип коелучу бир. Кана, кыздар барбызбы? Булардын баары силерге жолугушат. Эми биз ырдатып бийлетип койсок окшошпой калчудай. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында болгон эң элдин баарына жаккан таяк тартыш деген Нухра кыргыздын оюн, Нухра кыргыздар ойнойт анда эмес. Эч ордугу жок, баары жөпчөнөкөй. Азыр жанагындай ойной коесуңарбы, же кандай бөлүшө коесуңар, весовой категория бөлүшө коесуңарбы, эки команда бөлүшүп бергиле бизге. Кет, кандай кылабыз ошондо? 1, 2, 3. Это стоп. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Жок, Санжар азыр булар дегенче. 1 2 1 2 3. ошондо. Бери туруңуз. Эми сизге азыр биз өзүбүз эле бир жигит кошуп берели. Сиз мындай мага ким чыгат дейбизби? Ким чыгат? Кимдер чыгасың? Өзүңөр да бирден тандоо бергиле. Ана ким? Жок, биринчи жаштарды бул жаңы состав эмес, 2 состав чыгарып. Анда эмесе келиңиздер. Сиз бул жерге отурасыз. Сиз бул жерге отуруңуз. Кадимкидей эле отура бересиз. Жок, мындай кылып туруп. Буту менен тебишет, э? Буту менен тебишип алсаңар. Ана бири-бириңерге Буту бириктиресизби? бири-бириңерге бут тийип турсун. Сызыкка турабыз, сызыкка туруп. Бутун тартып аркага да бираз. Таякты кармайсыз, бирөөңөр мындай. Таяк таш көргөн эмес ошосуң, э? Карма. Так, мындай кармайсыз. Азыр кое тургула. 1 2 3 дегенде ким колунан таякты тартып алса, же бүрүн бүйөкка бирөө, же бияка тартып алса, ошол утат. Сүйлөштүкпү? Утулган чыгып турат. Уткан, утуп калганча улана берет.
Мен тартып алышым керек өзүм жакка. ооба Колдон келсе тартып алсаңыз керек. Бошураак коюш керек. Анда эмесе даярбызбы кыздар? Жигиттер даярбызбы? Салам Кыргызстанда заман тобуна таяк тартыш. 1, 2, 3. Ооба. Ой, 2 дегенде эле тартпайдыбы я? 2 дегенде тартпайды, 2ден кылалы отуруңуз анда. үч дегенде болбой калды 3 дегенде тартабыз ай жигиттер. Мунусунда сиз 1 дегенде тартпайсаңыз болот. Карап туруп эле ай тартпайсыңыз. ден Ден, биз сизге ишене атабыз Ден. Ден. Так. 1, 2, 3. Ай, Акта деген өтүп деле кеп бар турбу? Анда Азаматса сиз бул таракка туруп туруңуз, уттуңуз, кийинки эко сиз келе коюңуз бери. Кана, отургула. Отура койгула. кызылшын эмне болор экен Таякты кырмайбыз. Бир, коңуз киши жакыныраак болуңуз. Ана ушундай. Болду, даярбызбы? Жок, тартпайсыздар. Бош тургула, биринчи, бош тургула. Башталды эртеле. Чындап алыңыз сиз ай. Алты таяк менен башка согуй бериңиз. 1, 2, 3. Отур, стоп. Бай. 2 дегенде силерде заманда 3 келгенге чейин эсептегендер барбы? 3 дегенден кийин баштайбыз. Кой тургула. 1, 2, 3. Ай баракелде. Жакшы. Жок, дайыр жолу. 2ден. 2 жолу толук уткан ошондо утат. Кана? Жакыныраак отурабыз. 1, 2, 3. Ай баракелде. Жакшы. Сизди мен жөн эле шорпо жазайт десем, сиз ага жок ишенбейсизби? Жарым финал. Азыр 2 уткан бири-бири менен жарышат. Андан соң эконун жеңүүчүсү старостан менен мушташат. Таяк эмес, чын эле мушташат мындай эле. Бетке дегенде. Анда эмес отургула жигиттер. Кеттик. Кана? Күчтөлөрдү, борщ күчтөлөрдү. рисовый суп айтканда Рисовый суп менен борщ. плов Плов бекен. пловта Аш менен шорпо. 1, 2, 3. о баракелде бул рисовый суп жанагы 5 кыз келгенде Заманга келгенге чейин мо стройкада груш болду эле. Анда эмесе туугандар кол чабуулар жаңырсын. Азыркы чейин күчтүү болгон шорпо утуп атат. Староста келе коюңуз эми. Староста шорпо байке. кана эним Курман түрдө мынакы тартат. күч атасын тааныбайт дейт күч старостаны тааныбайт Борщ күчтүү экен же шорпо күчтүү экен көрөлү. Анда эмесе борщ келди. көзүңдү жумуп ал сен аны Жана шорпо келди достор. Финал. Ladies and gentlemen. 1, 2, 3. Ой! Көзүңмен эле коркутуп койдуң ошо да. Азыр утуп алсаң үйгө барганда мен кыйнайм деп. Дайыр жолу көрбөйлү. Же чачап калдыкпы? Böyle коелучу байке чачап калдык. Мейли анда достор. Мында өзүңүздөр байкагандай эле бир эле нерсе болду. Бул жакта эмне болсо дагы староста барынан кыйын экен. Кол чабуулар жаңырсын. эң негизгиси заман тобунун чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз жигиттердин ынтымагыңар бекем болсун ар дайым бийиктиктерди багындырып жүрө бериңиздер келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирип чыгармачылыгыңыздарга ийгилик ар дайым ар бир кадамыңыздарды ийгилик гана коштоп жүрсүн деп бүгүн сиздердин биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын эң сонун таттуулары менен сыйлайбыз. Муну старостага беребиз, бирок өзүңүз жеп албай мына жаштарга бериңиз. Рулети да, торту да, конфеттер дагы сиздер үчүн жигиттер. Чоң рахмат. Анда эмесе эркин микрофон кайрылып койсоңуздар болот. Староста азыр сүйлөп отуруп, анан кийин жыла берсеңиз болот. Келиңиз. кыргыз элибиз аман болсун, кыргыз элибизде тынччылык болсун, Салам Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Рахмат. Эң негизгиси ден соолукта бололу жана Курманбек да бир кошумча алып кетсе. Бизди колдоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз жалпы заман тобунун атынан. Жана ошондой эле ушул келе жаткан жаңы жылыбыз баарыбыз үчүн ийгиликтин, жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ал эми жаңы шайланган президентибиз да касиеттүү президенттерден болуп, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Барекелде. Элим үчүн, жерим үчүн шорпо ичкиле деп койсуңар.
Чоң рахмат. Жигиттер, Кыргыз элим дайыма бар болсун. рахмат. Ынтымакта жүрөлү. Рахмат. Барыңыздарды келе жаткан жаңыңыздар менен. Заман Чоң тобу рахмат. Салам Кыргызстандын мейманы болуп кетишти. Кол чалары менен узатмакчыбыз. Чоң рахмат. Келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Кайрадан кийинки жолу эфирден жолукканча. Токтот. Сен үчүн да мун бар. Ай, ким айтты? Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады эле. Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Коноккойдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Алайкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Джиту шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Kanat. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, келе жаткан жаңы жылга биз сонун жаңылыгыбыз менен баштайлы деп турабыз. Кыргыз элине белек катары жеңишти тартуулаган казак элинде болгон Silkway Star'дын жеңүүчүсү, Кыргыздын жылдызы Ырчы мырза Омар келип турат. Тосуп алыңыздар! Тугандар, жеңиш биздики, жеңиш Кыргызстандыкы, браво! Омар мырза, чындыгында эң алгач куттуктайбыз. Чоң рахмат, бул белек биздин келе жаткан жаңы жылыбызга эң чоң белектерден бири болду. 9 мамлекеттин арасынан Кыргызстан биринчи орун алды. Биз бул статуэткабыз менен кубанып турабыз. Омар, мейманда, келиңиз төрөгөт бериңиз. Кол чабалар жаңырсын. Бул тарапка өтүңүз, Омар мырза. Статуэткаңызды бул жака коюп коелу, Сонун статуэтка экен. Жеңиш бүттү, утуп келдиңиз. Менин адашпасам бир жарым жылдай болду, Таймаш. 3 ай болду. 3 жарым ай болду. 3 жарым ай болду. Эми эң алгач, ассаламу алейкум, саламатсызбы? Алейкум Буга чейин канча чакырдык, Бошой атабыз, Алматыдабыз, Казакстандабыз, ушул фестиваль менен жарыш менен жүрөбүз деп аттыңыз эле, чоң жеңиш болду. Сезимдери кандай болуп атат? Албетте 2017 жыл жакшы түшүмдүү жыл болду. Чын айтканда, эми албетте утуш үчүн баргам. Бирок ал жакта конкурсанттар барды тең өзүнүн өлкөсүндө популярдуу ырчылар, демек сахнадан коркпойт. Хореография бардык жактан калыптанган ырчылар болду. Ошондуктан таймашуу кыйын эле болду. Бирок эми насип деп ойлойм. Себеп дегенде арасынан эң күчтүүсү мен болчумун, баарынан күчтүүмүн деп айта албайм. Себеп дегенде барды тең өзүнүн өлкөлөрүнүн бир таланттуу ырчылар болчу. Барды тең таланттуу, абдан жакшы ырдаган ырчылар. Насип этип калды. Мынакей ушул 9 мамлекеттин ортосунда болгон сынакта бардык келген конкурсанттар өз мамлекетинде күчтүү ырчылар келишиптир. Бирок барысы мен утуп кетем деген максат менен келишкен да. Ошолордун арасынан мынакей 1 ай 2 айдан кийин сиздин алдыга чыгып баратканыңыз, алдыга озуп баратканыңыз билиндиби же ошол качан гана финалга келгенде гана сиздин утуп алганыңыз жыйынтыкталдыбы? Негизинен эле баштан баштап эле ушул эң күчтүү 3 ырчынын арасында болдум. Болгон эле баягы эми бир алам деп ойлогон эмесмин. Бир жок дегенде 2 же 3 аракет кылыш керек деп ортодон да ойлонуп калгам, бирок балким мен бактыма деп айтпайын. Биринчи орунда келе жаткан ырчы кыз өзүнүн текстин унутуп калды сахнадан. Ага ошол үчүн ал мен экинчи келаткам, ал биринчи келаткан, менден 40 балл алды болчу. Анан кийин ал ошол текстин унутуп калды. Ошондон кийин как раз мен балдар экөөбүзгө тең болуп калды да. Анан кийин экөөбүз уже таймаш баштадык аягында. Анан көп деле калышкан жок. Артынан бир где-то биринчи орун менен экинчи ордунун ортосу бирок 20 балдай аштым.
20 болду, чоң эле. Чоң эле болду. Ошо жакшы эми, шүгүр. Өзүн өзү Кайсы мамлекеттер болот? нелер чыгаш дейт 9 го. мамлекет. Жок эми улут келгенден кийин мактанса болот го дейм. Жок, негизи Омар мактана берсе болот да. Болот, негизи сиз мактансаңыз болот. Таластыктар бир күндө бир мактанбаса ооруйт да. Ооба. Эртең менен ач карын бир жолу мактанып коюш керек дечү. Эртең менен ач карын. Аны жатарда да, жатар аякта турбу? Жуп жатарда. Кайсыл мамлекеттен келди? 9 мамлекет. 9 мамлекет. Бул жибек жолу, Silk Star. Жибек жолу өткөн бардык өлкөлөрдөн ырчылар келди. Грузиядан келди, Татарстан, Башкортостан, Өзбекстан, Казакстан, Таджикистан, Кыргызстан. Ошол. Да, 2 мамлекет калды. Да, 2 мамлекет калды. Так, кайсы 2 мамлекет калды? Башкырстанды айттыңыз. Башкортостанды айттым. Татарстан. Таджикстанды айттыңыз, Татарстанды айттыңыз. Азербайжан. Азербайжан унутулган турбу. Азербайжан. Нефть менен бай мамлекет. Ал эми Омар, бизде эми көнүп калган да эми алар кыйын. Эми бизде эмне, алар азамат, аларда деген техника бар, аларда бул бар, аларда бул бар, аларда тиги бар деген нерсе демек туура эмес турбайбы? Барып сиз утуп келдиңиз. Албетте, себеп дегенде бул жактан көп айтты, политика болуп Омарга жаман бал коюп коет го деп. Андай болгон жок. Казак эли абдан жылуу тозу болду. Биздин кыргыз бауырларыбыз деп жылуу мамилесин көрсөтүп атты. Ал эми отурган жюрилер болсо 9 өлкөдөн, ар кайсы өлкөдөн, ошондуктан бир Казакстандын баягы эч кандай баягы басым кысым болгон жок. Ошондуктан бул баягы айтылып аткан сөздөр мен ошону жокко чыгарат элем. Өзүңүз айтып кетпедиңизби? Бул деги эле мындай эл аралык сынактар көп болот. Көпчүлүгү жаңы чыгып аткан ырчылар да болот. Билесиз эми, көпчүлүк элек жаңы таланттар катышат. Ал эми именно бул ушул Silk Star жибек жолунун жылдызы. Өздөрүнүн мамлекетинде болгон наамдары бар, өздөрү белгилүү болгон айта турган нерсе профессионал ырчылар катышты, туурабы? Туура, бул ошо башка конкурстардан айырмаланып, өзүнүн өлкөсүндө аты чыккан, популярдуу, мында жакында эле Татарстандын эмгек сиңирген алды. Ошол сыяктуу баягы айкындагы өзүнүн өлкөсүндө акыркы ырчылардан эмес, ошондуктан ушул өлкөлөрдүн өзүнүн өлкөсүндө баягы күчтүү ырчыларды тандап келип, ошол чакыруу жөнөтүп Турция бар. Турцияны айтпаган. Кандай болгон күндө дагы ошол 3 айлык баягы узакка созулган сынактын натыйжасында ийгилик сизге жылмайды. Насип этти. Кыргызстандан кандай тандалды дейле? Өлкөлөрдөн кандай тандалды конкурсанттар? Конкурсанттарды алар өздөрү тандашты. Жана бул жактан Кыргызстандын атынан баягы жоопкерчиликти болуп Алексей Сидоров агабыз жоопкерчиликти болду. Андан кийин эмен башында сентябрдын башында шайлоо үгүт иш-чаралар болуп көп. Андан кийин айла жок, андан дагы отказ бергенге туура келди. Күзгү тойлордон дагы катышпай калдык, бирок Алла таалам ушул кой бул выбордо да иштеген жок, күзүндө тойбодо да иштеген жок, хотя бы биринчи место алсын деп насип этти окшойт. Жакшы. Бул азаматсыз. Чоң жеңиш жана албетте эле кичинекей тамашасы болсо дагы, демек деги эле бул Кыргызстан үчүн, биздин элибиз үчүн, жеке өзүңүздүн дагы карьераңыз үчүн эң чоң жеңиштерден бири. Азыр жеңишке жеткенге чейинки Омар, жеңишти алгандан кийинки Омар өзгөрдүбү? Эми өзгөргөн жок. Болгону мен чынын айтсам ушул жаңы жыл астында бир эл үчүн белек болсо, өзүм үчүн да чоң белек болду, өзүм үй бүлөм үчүн чоң белек болду, бирок ушул биринчи орун алгыса баягы элдер биздин улуттук коомдук канал көрсөтүп атпай абдан билем. Баягы дуа кылып, мага абдан баягы жан тарткан кыргызстандыктар көп. Андан кийин ушул жакшы, жагымдуу бир жаңылык болот деп ойлойм. Эми ошол бүгүнкү интервьюга биз Көлжөн эжекебиз даярданып отуруп, эмен байкадык. Деги эле буга чейинки жана новая волна ага барып катышып келдиңиз. Бул жеңишке чейин кайсы чоң концерт болбосун баары эле айта берчи, Алла Пугачеванын колунан алган сыйлык алган Омар депчи. Бул жакка барып катышып келдиңиз, экөөнү тең ийгилик болду, жакшы жетишкендиктер болду. Экөөнүн айырмасын айтып берсеңиз. Айырмасы новая волнадан болсо көбүнчө баягы жаңыдан чыгып келе жаткан конкурсанттар көпчүлүк убакта баягы өзүнүн өлкөсүндө өтө белгилүү эмес. Ушул сыяктуу ырчылар болчу. Ал эми бул жактан болсо именно конкурс рейтингин көтөрүш үчүн ушул өзүнүн өлкөсүндө популярдуу ырчыларды тандашкан. Мисалы Кыргызстанда көрүш үчүн баягы Кыргызстанда кыргыз эли билген ырчыны
Ал эми бөлөк өлкөдө дагы өзүнүн көрөрмандары көрүш үчүн ошол өлкөнүн белгилүү ырчыларын чакырышты да. Ошондуктан бул конкурс ошонусу менен айырмасы бар. Сахна артында даярдыктарычы? Сахна артында даярдык өтө эле күчтүү өтүп атты. Эки жактын айырмасы мисалы эми Жаңы толкун ал канча жылдан бери болуп аткан чоң бюджети бар бир конкурс да. Ооба, негизинен Жаңы толкундун бюджети менен бул жактын бюджети бул жактыкы кем эмес. Себептен Казак өлкөсү баягы чоң бюджетти ушул конкурска салыптыр. Себептен 3,5 ай бою ошончо составты багып, ошол жакта Казакстанда жашап, репетиционный база, ал эми тартып аткандар өзүлөр көрдүңүздөр, баягы качествосы чындыгында жогорку деңгээлде Украинадан келген адистер иш жүргүзүштү. Ошондуктан мен ойлойм бюджет абдан эле чоң коротулду. Бирок эми бул биринчи конкурс болгондуктан бул биринчиси баягы элдерге билүү иретинде болду. Ал эми экинчилеринде дагы будан да кемчиликтер болсо толуктап баягы орусча айтканда доработка кылышат болуш керек. Албетте, бирок ушул сиз узакка созулган 3 айлык сынакта көбүнчө кайсыл чыгарманы аткардыңыз? Көбүнчө ар түрдүү болду. Дүйнөлүк хит болду. Кыргызча ырдадым, казакча да ырдадым, ушул өзгөчө 3 тилде ырдадым, французча да ырдадым. Айтор аябай кызыктуу болду. Кээ бир жерден 1-2 строчканы унутуп калып, оюман чыгарганга да туура келип калды. Аны импровизация. Көргөн сайын күлүп турам. Себептен мен сахнага чыктым, сахнага чыгып Belle, c'était mon candidat, c'est pour elle, comme quelqu'un qui serait sans courage. Ушундай да, мен үчүн бул сөздү түшүнбөгөндөн жөн эле баягы добуштардын совокупности деп коет го, баягы бирикмеси эле болду да. Андан кийин алдында турсам, Азербайжандан келген жюри сөзүн билет экен да. Мен менен кошулуп ырдап атат, ох, өлдүм дедим да азыр. Себептегенде акыркы строчкасын жакшы жаттап албагам да. Анан ошол жакка келгенде артты карап туруп, кичине калп айтып койдум. Аны көрүш керек да, аны көргөндөн кийин абдан чында сахнада да. Калыстар жолунда, калыстар тобуна кеп болуп кетпедиби? Биз көрүп отурдук, биз аябай колдодук, ар бир берүүсүн көрдүк, сынагыдан көрө албасак кийин интернеттен көрүп аттык. Мындай бир көрүнүш болуп атты. 9 калыстар тобу, кээ бирөөсү жөн эле 1 балл коюп койгондой болуп атпады. 1 коюп коюп атышты, кээ бир 2 коюп коюп атышты дегендечи. Мындай эмне менен чечим чыгарышты алар андай? Бул ошол нерсени көпчүлүгү ойлоп атат, эмнеге 1 коюп атышат депчи. Себеп дегенде бул жана Евровидениянын эмесиндей да, системасы, баа берүү системасы 1ден 8ге чейин да. Демек бир жюри сөз түрдө бирөөгө 1 бериш керек. Мисалы 8де 2 жолу көтөрсө болбойт да. Бирөөгө 8 берет, бирөөгө 7 берет, бирөөгө ошондуктан бирөөгө айла жоктон 1 бергенге туура келип атты да. Ошондуктан ырчы 1ге ырдаган жок, бирок салыштырмалуу иретинде 1 коюп атышты да. Айла жоктон калыстарда ар бир санды 1 эле жолу колдонушат, Ооба, 1 эле жолу колдонушат. Бул сиз үчүн азыр ушул статуэтканын ушул жеңиштин деги эле маанилүүлүгү кандай болот? Өзүңүз үчүн, жеке сиз ырчы катары өзүңүз үчүн. Бул статуэтканы сахнада ма бергенде айткам, негизинен бул жеңиш баардыгыбыздын жеңишибиз депчи. Ушул 3,5 ай ичинде баарыбыз дос болдук, жакын болдук. Бул бир гана мен жалгыз шоу көрсөткөн жокмун, баардыгыбыз көрсөттүк. Эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо мен могул статуэтканын баардыгына бөлүп бермекмин деп айткам да. Анан кийин аларды карап буну мага адал эткиле деп айткам. Себептен көрө албастык болбосун, баягы жакшы дос бойдон калалы деген иретти айттым. Ошондуктан бул нерсе, бул статуэтка мен ойлойм, албетте бул жакта жалгыз мен эмгегим эмес. Мен ошол убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетсем болобу? Биринчиден өзүмдүн менеджериме Миргуле Сеналиевага терең ыраазычылык билдирем. Ошол жакка күндө мен менен чогуу барып келип, ошол жакта өзүнүн жардамын көрсөтүп атты. Ошону менен катар жюриде отурган Гүлнур Сатылган эжекебизге терең ыраазычылык билдирем. Алексей Сидоров агабыз өтө чоң жардамын көрсөттү. Жалпы Казакстандагы тозуп алгандарга, казак элине, кыргыз элине биринчиден. Анан кийин ошону менен катар иштебей калдым деп атпаймынбы? Бул жактагы көп эжекелер, байкелер ушул финансылык жардам берип атышты. Омар, биз көрүп атабыз, Азамат могул нерсени барып келгениңе же формаңа бир нерсеңе колдонуп кой деп өтө өзүнүн жылуу мамилелерин көрсөттү. Ошол агаларыма, ошол эжекелериме жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем.
сизди бул жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Бирок жашооңузда мындан дагы бир канча эсе маанилүүрөөк жеңишиңиз бар. Ошол жеңиш, ошол жакшылык менен элибиз жакында эле көп болду. Миңдеген кыздардын жүрөгү жарылды. Дагы эле ыйлап көзүнөн жашы түгөнүп калыптыр деген дагы тамашалуу жаңылыктарды угуп атабыз. Сиз баш костуңуз, үйлөндүңүз. Куттуктайбыз. Бирок кол чапкырсаңыздар. Кушпоңуз бек болсун. Мынакей ал ийгилигиңиз, ал жакшылыгыңыз бул жеңишиңизден дагы алда кайда алда турат болуш керек. Анткени себеби бизге үй бүлөлүк бакыт деген бул башка нерсе. Келиңиз анда бир аз үй бүлөлүк жаатына сөздү бурсак, мына ушунча жыл аябай бойдокчулук доорду сүрүп жүрдүңүз, аябай ырдадыңыз. Доор болуп кетти го. Доор болуп кетти. Кыргызстандын желегин желбиретип канча ийгиликтерди багындырып келдиңиз. Бирок ушул эми үйлөндүңүз. Мынакей бул баягы недечи эле бул бешене, ушул убакка туура келген. Үйлөнгөнгө чейинки менен үйлөнгөндөн кийинки Омар. Негизи мен деле атам 22-23 жашында үйлөнгөн. Мен да ошол убакыт үйлөнсөм деген оюм бар болчу башынан эле. Баягы нике кайып деп коет го, билбегенден кийин. Анан кийин пайгамбарыбыздын сүннөт жашында 23 жашта үйлөнгөнгө деп аябай аракет кылдым. Бирок насип этти мына ушул күнү үйлөнүп атам. Үйлөндүм. Ошондуктан айтарым баягы канча аракет кылбасаң да Алла таалам жазган болот экен да. Ал эми үйлөнгөнгө чейин жана үйлөнгөндөн кийинки Омар эми айырмасы бар чыгар. Болгону дээрлик эмес. Кечинде кээде студияда түнгө чейин иштеп калчубуз мурун. Азыр 12 болуп баратканда үйгө барыш керек. Ушул сыяктуу ал нерсени унутуп баратсаң чалып эстетип коет экен. Эстетип адам пайда болду. Адам пайда болду. Негизинен жеңил, аяласаң кичине жалкоорок болуп калат окшойсуң. Үйдөгү баягы өзүңдүн кийимдериңе же болбосо баскан турганыңа септигинен баардыгы даяр кылып. Келиңиз Омар мырза, мынакей мен айым катары мен сиздин келинчеңизге түшүрүп, мына бизге эскертип коюп атат дедиңиз, эскертип коюп атат, үй бар экенин, үйгө барыш керек экенин депчи. Бирок кээ бир мырзалар келинчектин үйү оорду. Үйдө гана болуш керек, отуруш керек, тамак тазалаш керек, кир жууш керек. Всё, эркек картта жүргөнү менен иш албаш керек. Биз эркин кушпуз. Эркек деген өзү каалагандай басат, каалаган убакта келет, дешет. Буга кандай карайсыз? Албетте, негизинен Албетте ошондой деп койсуз. Жок, мен анткени Омар мырзанын Мен ошол сөздөр менен кошулам деп коюңуз, Албетте деген. Негизи бул нерседе үй бүлөлүк жашоодо мен ойлойм, пайгамбарыбыз эки адамдын ортосунда Алла таала болуш керек да. Эгер Алла таала болбосо ортосунда сөзсүз түрдө шайтан болот. Ошондуктан мен келинчегим да намаз окуйт, мен да намаз окуйм. Канчалык баягы ортодо балким түшүнбөстүк болсо дагы жай намаз үстүндө турганда бирибизди кечиришебиз да. Ал эми албетте бирине болгон ишеним болуш керек. Экинчиден албетте эркек киши дагы бул баягы чоң жоопкерчилик. Эгер пайгамбарыбыздын айтканына толук ишене турган болсо, аял заты алган жубайы бул эркек мырза үчүн аманат. Аманатты сөз түрдө Алла таалам бек болгула деп айткан Курандагы сөздөр бар. Ошондуктан бул нерсеге диний жактан көз карас баягы баа бере турган болсок, мындай ишенбестиктер, мындай көйгөйлөр көтөрүлбөйт болуш керек деп ойлойм. Ал эми жакында эле эми атын айтпай эле, анысы айырмасы деле жок. Белгилүү аябай таланттуу бир ырчылардан бири үйлөнгөн соң сүйлөшсөк кандай экен десем, кандай болот десем, деги эле ырчы болуш үчүн мындай аткаруучу жана эми сиздер дагы өзүңүздөр дагы көп ыр жазасыздар, оон чыгарасыздар да. Бир эргүү жок болуп кетет экен дейт мындай. Баары ток болуп мындай. Иштеген келбей, эчтеке чыкпай эле калат экен дейт. Ошондой болгон жокпу? 87 килограмм болуп кеттим. Айырма ошол 5 килограмм толдум окшойт. Спорт кылыш керек болуп калды. Бирок айта турган нерсе албетте бардык нерсени ушул кайрадан эле бирөө үчүн кылбаш керек экен да. Чыгармачылыкты деле бардык нерсенин өзүнүн максаты болуш керек. Бара турган жерин адам эгер сөз так биле турган болсо, бул баягы сырткы факторлордон көз карандысыз болот да. Ошондуктан мен айтарым, эргүү нерсе дагы баягы ырчылык дагы бул албетте бул жан дүйнөдөн чыгып аткандан кийин кичине көз каранды, бирок профессионал ырчы ошонусу менен айырмасы бар. Кандай шарт болбосун жашоосунда кыйынчылык болуп атабы, жакшылык болуп атабы, баягы өзүнүн профессионалдыгын көрсөтүш керек да. Мисалы сахнага чыктың, Кыргызстан атынан чыктың, балким үй бүлөдө бир проблема болот атса,
ошол жака чыгып утулуп калуу да болбойт да. Же болбосо сахнага чыгып элдин баягы манайын суз кылуу дагы бул туура эмес нерсе. Ошондуктан сахна адамы ошонусу менен баягы өзүнүн баягы күчтүүлүгү балким ошондо болуш керек. Элибиз үчүн жеңиш белек кылып берген Омардан сурап кетели. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Биринчи көрсөтүштө да айткам, экинчи жолу келгенде да айткам, үчүнчүдө эле балким ошону кайталасам туура болобу же оюм өзгөргөн жок. Кыргызстан бул менин киндик кан тамган жерим. Кыргызстан бул мага суу берген, мага ата-эне берген, албетте Алла Таалам, бирок кантсе дагы ушул жылуулук берген, өзүнүн кучагында бөпөлөп өстүргөн мекен. Алла Таалам насип эткен болсо, бул мен өлгөндөн кийинки турпак. Мен балдарым жакшылык көрө турган, мен балдарым өзүнүн балдарын тарбиялай турган жер. Кыргызстан албетте бул менин сүйүктүү, мен сүйгөн, мен урматтаган, мен ушул элимдин, өлкөмдүн байрагынын астында жүргөн бир сонун өлкө мекен. Чоң рахмат. Сандер байкадыңбы? Мурда келгендерде мен үчүн ушундай Кыргызстан киндик кан тамган жерим, Кыргызстан менин мекеним дечи. Бүгүн келгенде бирок башка бир сөздү кошто. Сүйүктүү адамым деппи? Менин сүйүктүү адамым, менин балдарым жашай турган жер деп. Мынакей бул дагы болсо бир өзгөчөлүк. Бар болуңуз, үй бүлөңүзгө бакыт каалайлы. Ар дайым чыгармачылыгыңызда ийгилик болсун. Келиңиз анда, биз ушундай биздин красавчик, борчик жигит менен бир сүрөткө түшө албайлыбы? Анда эмесе Омар менен жылдыздуу селфи. Салам Кыргызстанда. Кол чаалар жаңырсын. Биздеги негизги нерсени унутуп калган турбайбызбы? Муну көргөзбөй койсо келдер эртең ишенбей коет да, кана тиги статуэткасы деп, Келиңиз, сиз кармалыңыз. Сиз кармалыңыз. Жок, сиз өзүңүз кармалыңыз. Сиздики да. Анда эмесе ырчылардын арасында эң мыкты ырчы деген статуэткаңызды бул тарапка коюп туралы дагы. Салам Кыргызстандын мыктысы деген оюнду уюштурабыз. Кол чаалар жаңырсын. Эми биринчи сезондо сиздер датты кандан соң келгенде бийлеттик, андан дагы бийлеттик. Эми бүгүн бийлетпей эле коелу. Туура эле чечим чыгарыппызбы? Эң туура. Эми албетте эле ыр тармагынан сиз 9 мамлекеттин эң мыктысы болуп атпайсызбы? Ошого азыр жаңы жылдык мергенчи аттуу ыр даярдадык, оюн даярдап койдук сизге. Болбой эле ырбы? Бул ыр эмес, бул таймаш. Мерген болосуз. Булардын баарын азыр сиз кулатасыз. Бирок кулатканда жөнөкөй мынтык эмес, Аяз атанын мынтыгы болот. Сизге мынтыкты даярдап койдук, алып келели. Эч ордугу жок, мен сизге биринчи көргөзүп коеюн. Бул мынтыгыңыздын огу. Баш кийимди кийесиз башыңызга. Кийип туруп, кааласаңыз мындай айландырып ийсеңиз болот. Кааласаңыз мындай айландырып ийсеңиз болот. Каалагандай айландырып, бул жакта турган кеглердин баарын түшүрүшүңүз керек болот. Түшүнүктүү болдубу? Мына эч ордугу жок. Кана кыздар, Омардын колдоочулары жана мырзалар, Омардын күйөрмандары, кол чаалар жаңырсын. Келиңиз, сиздин баш кийимиңизди кийгизели. Башым да чоң эле меники. Бирок сөзсүз түрдө бул ок айланыш керек мондойно. Айланып. Анда эмесе даярсызбы? Рок жанрында ырчы болсом жеңилирээк болмок болуш керек. Жанр, каалаган жанрда ырчы болуп элестетсеңиз болот. Анда эмесе телекөрүүчүлөр даярбызбы? Күйөрмандар даярбызбы? Салам Кыргызстанда мергенчи оюн баары кулаш керек. 1 мүнөттүн ичинде кеттик. Тийбейт го. Кийин деп болот. Ана, кана. Отур азыр анда мындай кылыш керек. Мындай капталдан кылсам болобу? Каалагандай кыла бериңиз. Мындай кылалы, Аха. Гүлөн да ойнотасызбы? Жок, жакшы болду. Акырындан окшош барат. Баракелди. Жакшы, 3 кылады. Болгону 5 калды. Кол менен жардам берген болбойт. Ал эми сиздер барыңар кол чаап, колдоп турсаңыздар болот. Баракелди, жакшы. Бул обязательно айланыш керек, Сөзсүз айланыш керек, Жакшы. Эми бир аз кыйындаталы. Бул жакта 4 эле калды да. Сиз ырдагыча буларды кулатасыз. Ал эми жөн ырды эмес, жанакы сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүздү периштеге берген ыр бейлди ырдап бериңиз. Бул итальянча бар, испанча, французча бар. Ал эми француз тилинде түшүнгөндөр жакшылап жыргап көргүлө. Ырдап баштагыча кулатасыз, кеттик. Belle,
C'est un monde qu'on dira, on sait pour elle. Con quel duncan, reste Жақсы. tel. Баракелде, жақсы. Et moi avec qui étant sans elle pour son valet. Біреу қалды, Омар, біреу қалды. Alors je sens bien тибирата. Баракелде, браво! Омар, жаңа жылдық мергенші олды бізде бар. Бізге түсіндіресің, Раджа. Екенсіз мынакей қараңызшы. Біз атайын бір шарикте Біреусін жабыстырып қойғанбыз, негізі ше. жабыстырып қойсақ Қолай қалсын деп ше. аяққа тұрдыңыз ғой. Үшінші тұрғын стиль алды кейін жабыстырып қойғанбыз, түйгінен шығып кетті, байқадыңыз ба? Талантты адам бүт тармақтан талантты дейді сізге Раджа қыз білдірі. Омар мырзадан демесе сізге дардаған белек өсте алып келеді. Әлбетте бұл бөлек сізге чоң разылық білдіреміз. Біздің татынақай болған келіншегіңізге алып барып, жана бір туған ата енелерге оз тигізіп қойыңыз. Салам Қырғызстан берүүсүнүн башкы деме өртүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары. Чоң рахмат. Эркин микрофон сізге, Омар. Биринчиден сіздерге терең рахмат білдірем. Чоң рахмат, барыңыздарға рахмат. Разымын абдан. Рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Анда эмесе Омар келип туруңуз, сизди чын дилибизден дагы бир куттуктайбыз. Муну ала кетели. Чогуу ала кетели. Анда эмесе мен сизди узатып коеюн. Кол чабуулар жаңырсын. Келе жаткан жаңы жылда айымдарга эң жакшы белек тартуулаганы төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар, эң сонун көйнөктөрдү тандап кетесиздер. Албетте жаңы жылга жаңы макияж, жаңы жүз менен киргиңиздер келсе, мээримге кайрылыңыздар. Келе жаткан жаңы жылдык дасторкондо таттуулар турсун. Албетте, таттууларды тандаштан адашпаңыздар. Атанын гана таттуулары сиздердин дасторконуңуздарды өтө сонун керемет кылат. Андыктан жалпыңыздарга Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын тартуулайбыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Албетте, сиздерге канчалык деңгээлде болсо дагы бир жакшы маанай тартуулаганга аракет кылдык. Бирок муну менен биздин эфир бүтө элек. Барыңыздар жакыныраак келип туруңуздар. Эң кызыктуу эми башталат. Чогуу шакташабыз. Ал эми 2018-жыл бир канча көз ирмем соң жакын арабызга келип келет. Ошондуктан барыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дагы бир куттуктайбыз дагы. Кийинки жума көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан! Омарчы, мурда деле өзү мындай более серьезный эле бала эле го. Азыр таптакыр эле серьезный болуп жаткалы тургу. Эми үйлөнгөндөн эле жигиттер ушинтип каласыңарбы? Анан мен таптакыр кыз менен сүйлөшкөн эмесмин деп атпайбы? Мурда сүйлөштү эле. Санжар. Мурда Омар мурда сүйлөштү эле кыздар менен. Ким билет? Биле албайм. Сен эмне эч ким жамандан келет, коркосуң эмне Омардан? Жамандай бер да, өзү жокко. Сен өзүнчө шакектерин таган, улам монтип кармап коткой. Ары жок. Анан мен Казакстанга барып анан кийин эмне деп мактанып атты. Бизди Казакстанда мени бүт мону сындырып бере берем деди го. Мен просто күйдүрөт. Сындырбай эле мен сумканын түбүнө салганбаш керек, жан талашып, алып кетейин. Мен 3 айдан бери жүрүп, шайлоого да катышпай калдым, тойго да катышпай калдым. Акчадан анча банкрот болгонго финанс жак бербей койду деп наараздай го байкыш. Жаманда саңгисине.